Дүйнө жүзүнөн көрүүчүлөрдү чогулткан кичинекей кыргызстандык YouTube блогер Бекмырза Даанышмановдун каналындагы көрүүчүлөрүнүн саны миллиондон ашты. Тагыраак айтканда, Бекмырза 9 жашта. Учурда Акылтай башталгыч мектебинде 3-класста окуйт. Мектептин окутуу ыкмасы заман талабына ылайыкташтырылгандыктан жумасына бир жолу техника сабагы өтүлөт. Аталган сабакта атайын программанын негизинде кураганды гана эмес, программалоону үйрөнүшөт. Мектептен алган билиминин таасири ар тараптан жөндөмүн өстүрүп чыгууга өбөлгө түзгөн Беканын бүгүн жеке продюсери, оператору жана сценаристи, өзүнүн жеке каналы бар. Башкача айтканда, анын катышуусундагы роликтер миллиондогон аудиторияны багындырууда. Ийгилик жолу кандай башталгандыгы тууралуу мугалимдери, иштешкен чыгармачыл топ төмөнкүлөргө токтолду. Мисалы, мен абдан сыймыктанам. Биздин мектепте Бекмырза сыяктуу да башка балдар бар. Биздин мектепке чоң сыймык алып келет. Класс жетекчи катары дайыма колдоо көрсөтөбүз. Сабагынан ушинтип чыгармачылыктан ушинтип суранып кетип калса, эртеси күнү жанына барып, индивидуалдык жардам көрсөтөбүз. Бала менен иштөө негизи жакында бир ролик тарттык балдар жөнүндө. Кыйналдык да. Бирок Бекмырза менен иштеген биз үчүн жеңил. Анткени Бекмырза 1 жылдан бери тажрыйбалуу болуп калды. Экинчиден өзүндөй жакшы бала да. Сөздү угат. Бирок бала кээде тажап кетет, кээде болдучу дейт. Бирок ошо жакшылап бүтүргөнгө аракет кылабыз. Кээде бизге акыл үйрөтөт. Бул деген мындай да, бул мынтип койбойлубу депчи. Кээде тил угат бизден. Кээде мындай учурлар болот. Чарчадым дейт. Мен деле чарчадым да, тартып салалы бат-баттан. Көңүлдү аткарып кой десем. Эмне кылып чарчадыңыз? Сиз кнопканы эле басып коесуңар дейт да. Ошондой мындай кызыктуу учур болгон. Каналдын ачылганына 1 жылдан ашты. Учурда жазганга караганда көбүрөөк сүйлөйбүз, видео блог жасайбыз. Бул тарабынан алганда YouTube белгилүү болуп келатат. Эгер сиз аны искусство катары кабыл албасаңыз же жөн эле жакшы көрбөсөңүз, анда башка нерсе издешиңиз зарыл. Анткени ал акча бербеген учурда да жасагыңыз келген иш болушу шарт. Эгер жашоо образыңыз бир нукка түшүп калган болсо, кирешеңизди көбөйтүшүңүз керек. Азыркы экономикалык абалда ар тараптуу акча табууга болот. Болгону жолдорун билүү зарылдыгы бар. Замандын талабы менен профессиялар да көбөйүп атат. Ошол упускать этпеш керек да. Всегда карап, изилденип, кайсы эмне мага жагат, эмне мага жакпайт деп анализ кылып туруш керек. Жылуу жумшак офисте интернет менен иштеп акча тапса болот, көп акча. YouTube'да деген оңой эле да, статистиканы караганчы. Лайк, дизлайк деп коет го. Ошо лайк көбөйөт, дизлайк азаят да. Комментарийде болсо смайликтерди жиберишет, көбүнчө кичинекей балдар да. Мындай жакты дешет, же жакпай калса мындай деген эмен билишет. Кээ бирлер болсо, мисалы үчүн терс карманы жаныбарды жамандайт, ушундай. Негизинен жагып атат деп ойлойм мен, көрүүчүлөргө жагып атат. Кичинекей балдарга. Айтымында Беканын атынан ачылган канал чет өлкөгө ылайыкталып жасалган. Мында дээрлик каармандар сүйлөшпөйт. Тескерисинче, окуяны кыймыл аракет аркылуу түшүндүрүшөт. Бул улут тандабай дүйнө балдары бири-биринин тилин түшүнүшүнө жол ачуу максатында иштелип чыккан. Көптөр көрүшөт да үйдө, класста бардыгы жакшы экен деп, алар кээде мен да тартылгым келип кетет деп мынашет да. Алам деген досум эң биринчи көргөн, аны ошом тарап кеткен бүт барына. Тасмалардын узундугу 3 мүнөттөн баштап 15 мүнөткө чейин созулат. Көрүүчүлөрүнүн саны 5 миллиондон 6 миллионго жетти. Аз болгондо 10-15 миңге чейин. Аз же көп болгондугу тасманын маанисине, жасалгасына байланыштуу. Чыгармачыл топ бул тарабынан алганда дайыма изденүү үстүндө. Эң оңой жолу ошо каналды монетизация кылыш керек. Жакшы герой табыш керек, Бекмырза сыяктуу. Жакшы сценарий керек, чтобы бала ошону көрүп ошого байлангандай. Анан ошол каналга жакшы стиль керек, анан аны деген тынымсыз иштөө керек да. Бир чыгарып койдуң, ошол деген бир толтура миллион просмотр алган акчанын астына калып калдың эмес. Каналды иштетиш керек, ага да эмгек керек, толтура убакыт керек. Белгилей кетсек, жүктөлгөн роликтердин көрөрмандарынын санына жараша каражат түшөрү белгилүү. Жасаган иштин кайсы түрү болбосун, артында акча табуу маселеси турат. Бирок туруктуу иштейм деген максат болсо, сатууну эле эмес, ийгиликтүү болууда элдин каалоосун кошо ала жүрүү зарыл экенин унутпоо керек. Демек
чыгармачыл топтун маянасы жасаган эмгегине байланыштуу. Бул жумуш азырынча биздин өлкөдө жаңы, заманбап жаш кесип деп таанысак болот. Өнүгүшү үчүн айрым ыңгайлуу шарттарды, керек болсо жалпы камкордукту курман кылууга даяр болуу абзел. Анткени кыялдагы жумуштун айрымдары өтө аз акча төлөгөндүктөн ага курсак тойгуза албайсың. Муну да эстен чыгарбай, баарына даяр болуу керек дейт чыгармачыл топ. Кундузбек Арстанова, Сыргабек Семетеев, Кутмантаң программасы.